Программабызды улантабыз. Бизге келген коноктор менен тааныштыралы. Бизде бүгүн конокто Улуттук Кызылай коомунан мүчөсү Асанова Бегимай жана Бекболот Дүйшөбаев өкүлдөрү мүчөлөрү келип олтурат. Бизге саламатсыздарбы? Кутландуу таңыңыздар менен. Көргөнүңүздө кубанычтабыз. Биз сиздерди чакырдык. Жер титирегенде биринчи жардамды кантип көрсөтүш керек деп. Сиздер көрсөтүп келеткенсиздер. Ошол тууралуу элге дагы айтып өтүңүздөр деп чакырдык. Алгачкы ушу биздин Кызылай коому жөнүндө айтып бергим келет. Кыргыз Республикасынын Кызылай коому калктын айырылуу топторуна жардам берет, салмактык сактоо тарабынан да жардам берет. Анан биз алгачкы жардам жана жер титирөөгө даярдануу курстарды өткөрөбүз. Калкка жана чоң орто организацияларга дагы. Анткени алгачкы жардам менен жер титирөөгө даярдануу бул эң керектүү билимдер. Анткени профессионалдуу врачтар келе электе биз кишинин өмүрүн сактап калышы мүмкүнбүз. Ошол Кызыл Чырым жана Кызылай коомдорунун эң биринчи мамилеси бул ушул курстарда алгачкы жардам жана жер титирөөгө даярдануу курстары. Бекболот, эксперимент темасында сүйлөшүп атабыз бул аптабы биз эфирлерде көрүп турабыз, алып келген окшойсуздар, кантип сактаныш керек, биринчи жардамды ооба эмнелер бар. Бизге кызык да. Сиз ыктыярчы экенсиз, эмне үчүн ыктыярчы болуп алдыңыз? Анткени бул ыктыярчылык мага жагат, ошол себептен эле. Аябай кызыктуу. Келиңиз, ачалы, кызыл кутуча экен бул. Эмне бар экен? Бул болсо эми кадимки эле аптечка, бул ар бир үйдө бар. Анан биздикиде болсо калган нерсе. Ар бир адам ушундай жанында алып жүрүш керек. Жүрүш керек дегенден дагы эми жанына алып жүрсө жакшы болот. Үйдө жакшы болот. Үйдө койбу, анан ар кандай кырдаал болот да, жанында да кичинекейирээк кылып алса жакшы болот, Сөзсүз, бул эң туура. Бул болсо эми ар бир үйдө турган эле кадимки эле аптечка, бул көпчүлүк бинт, байлоо материалдары, вата, кайчы, пластырь жана башка эң керектүү биринчи башка айтканда биринчи жардамга керектүү. Туура. Бул жерге кайра эле өзүңүздөргө дагы керектүү дары-дармектерди курсаңыздар болот. Мисалга, эгер кимде хронический заболевание болсо, мисалга кандай десем, жүрөк ооруса, мисалы үчүн. Жүрөк оорусу же астма болсо, запаска болсо, бул жерге да салып койсо өтө жакшы болот. Анан бул болсо тревожный чемоданчик, кыргызча айтканда айгай чемоданчиги деп коет экен. Ал эми бул чемодан болсо, чемоданчик ар бир эле адамга расчёттолгон, бир эле адамга. Муну эмне кылыш керек? Бул болсо жер титирөө же башка кырсык учурунда даяр болуп туруш керек да. Мисалга бул жерде эң керектүү ошо өзгөчө кырдаал учурунда эң керектүү нерселер, буюмдар. Мисалы үчүн көрөлү. Аябай айыл жерисинде бизге бир нерсе белектер таап келгенсип айтып атасыз. Бул жерде кайра эле кичинекей аптечка. Бул жерде да кайра эң керектүү нерселер. Колгап, бинт, кайчы, пластырь жана башкалар. Кайра эле бул жерге да ошо керектүү, өзүңүзгө керектүү дарыны салып койсоңуз болот. Кайра эле хронический заболевание болсо, көрүп берели. Этияттан салып койсоңуздар, запаста. Жана андан башка бул жерде фонарик бар. Төнөгүчү бар экен. Фонарик. Кадимки эле китайский фонарик, бирок аябай жакшы. Эгерде чырак, туура. Эгерде чырак өчүп кала турган болсо, фонарикти колдонсок, аябай керектүү негизи эле. Андан кийин, эгерде жанагы эле талкаланып калса, туура. Жардам берген учурда бул колкапты кийип, ошол темир терсек, жыгачтарды жылдырганда кол жараланып калбаш үчүн электр зымдарын алганга да жардам берет. Керектүү болот. Кайра эле скотч, кадимки эле скотч, бирок бул скотчтун аябай мындайча айтканда многофункциональный. Кайра эле эгер бир жерден кан акса, вата же бинт коюп, үстүнөн скотчтоп койсо болот. Туура. Бул импровизация десе болот. Дагы респиратор. Мисалга, эгерде чаң көп болсо же түтүн болсо, кайра эле дем алганы. Туура. Теродон улап. Мурунга так болсо адам ууланбайт. Аябай керектүү.
Бардыгы ден соолугун сакташ үчүн. Блокнот жана ручка. Бизге саат ушунчада жер титиреп, анан кийин кулап кетип, башыма бир кирпич түштү эле деп туруп жазып койсо болот. Өзүңүздүн арманыңызды жазса болот. Маалыматты жазып коюш үчүн керек да. Дагы жип бар. Аябай каттуу. Эгерде бирдемкени жылдырыш керек болуп турган болсо, же башка же өзүңүз ылдый түшүп калсаңыз, экинчи кабат талкаланып, эшик жакка талкаланып калса, терезеден чыгыш керек болуп калса. Туура. Байланып алып түшүп кетсек. Ооба. Эми баары бир ооба. Же бирөөлөр түшүрүш керек, ооба. Кандай болот учурлар. Бул жерде көп функционалдуу швейцарский бычак бар. Бул жерде карайлы. Кашы бар, вилкасы бар, макиси бар. Ооба. Ачкыч, жип. Консерва ачкычы бар. Пилка бар деп кой. Тамаша. Бунун баарын экиге да бөлүп койсо болот, анан разина. Аябай жакшы. Кыздарга сиз айткандай эле тревожный макияжный чемоданчик салып койсо болот. Анда ошондо ойлоп Урандынын астынан чыгып келатканда да мындай суу болуп чыгыш. Ошондо да Инстаграмга сүрөт жүктөп калсаң, ооба. Бизде ушундай жер титиреп көчкүнүн астында калдым деп сактасын өзү Наташ. Эми болуп калат. Анын бетин аргысын албетте. Так. Бул радио, Бул болсо кадимкиле радио. Турбай радиого мындай ырдап кошулуп. Сен ырдайсың дейм. Ушундайлардын бардыгын мисалы бир адамга дотпайсызбы алыш үчүн сиздерден барып, демек кеп кеңешиңиздерди алып, эмнелер керек, ошону барып укса болот экен да бардык жарандар. Ооба, туура. Ошондой кылса болот. Же карайлы биздин интернет сайттан да көрсө болот. Көрүп, ушундай өзүбүзгө бир чемоданчик алсак болот экен. Аны ачпай эле коебуз, биз көрдүк, радио экен, баягы мындай жаңылыктарды угуп турсак болот. Эң туура. Куткаруучу топ чыкты, азыр барат. Анткени байланыш үзүлөт. Үзүлүп калышы мүмкүн, жок болсо, эң пайдалуу. Пайдалуу маалыматты радио аркылуу уксаңыздар болот. Бирок бул радионун өзгөчөсү батарейкасы телефон, кадимки эле телефонун батарейкасы, ошого аябай мындайча айтканда керектүү. Жакшы, телефондун батарейкасын чыгып туруп радио. Бул жерде биздин футболка бар. Логотип менен. Термелүүсүз Бишкек биздин проекти. Аны кийип алыш керек. Кийип алыш керек. Бул эми белек катары карайлы саналат. сиздер. Язга экен, Бул жерге дагы сарымай күрүштөр жокпу деп койду. Тамак жасап отурган, туура, тамак салса болот, бирок тамакты жанакы көп убакыт тура турган тамак салыш керек. Кайрайлы баягы консерва же Суу обязательно берет. Суу сөзсүз. Ооба. Ал эмнелер? Жардыргычтай көрүнөт экен. Жок, бул Ширеңке. Бул кадимки эле ширеңке, а бул болсо кичине өзгөчө. Көпкө. Туура, бул көпкө да күйөт, анан бул суу болбойт. Ошол жагы жакшы. Эгерде жагында кала турган болсоңуздар же суу каптаса, анда бул ширеңкени кайра колдонсо болот. Бизде проекттин ичинде эме берет да, билим берет, эмне салыш керек ушул жагдандын ичине. Ошондон ушундай ширеңкелерди. Ооба, эл аралык бул эме да, эл аралык билим стандарт. Жакшы, ал эми биздин көрүүчүлөр кызыгып калса, ушундай суу болбой турган ширеңке тапкылары келип калса, тапса болобу? Же сиздерден алса? Негизи эле тапса болот. Охотничий магазиндер бар. Ошондо сөзсүз сататындар бар. Андыктан урматтуу туугандар, алып коюңуздар, баягы сактыкта кордук жок дейт. Алдын ала даярдандырып болсоңуздар, кандай гана өзгөчө кырдаал болбосун, сиздердин жашооңуздар бир аз болсо дагы жеңил болот. Эми ошондой. Сиздерге бир суроо бергим келип атат. Эмне үчүн ушул коомго келип калдыңыздар? Эмне түрткү болду? Бул коом мен үчүн бул гуманитардык коом, калкка жардам берет, ошон үчүн мен ушул жерге келдим. Эл үчүн кызмат кылайын. Эл үчүн кызмат. Сизчи? Меники да ошондой эле. Анан да аябай кызыктуу, чындыгында. Эмнеси кызыктуу? Сиз бир учурда эле информационный сессия мындайча айтканда өткөрүп атышыңыз мүмкүн. Андан кийин 5 мүнөттөн кийин эле чыгып туруп, келген гуманитардык жардамды түшүрүп, же ар кандай жумушта, ар тармактуу. Ошол жагы менен аябай кызыктуу. Жакшы экен. Сиздерге чоң рахмат.
келип Жакшы бериңиздер. маалымат берип Ырастык билдиребиз. Аябай жакшы маалымат болду. Биз үчүн дагы, көрүүчүлөр үчүн дагы ишенебиз. Ооба, мен ойлойм. Ден соолугуңуздар чың болсун, ар дайым ушундай эл үчүн кызмат кылып жүрөбүз. Рахмат. Чоң рахмат сиздерге.